Эми кечээки ошол Москвада болгон окуя, тем более биздин жараныбыздын катышуусу менен болгон окуя бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Бул жалгыз эле ошол да Кудай сактап ошол жерде мындай адамдын өмүрү кыйылган жок да. Бирок ошол болгон нерсе мындай бир тараптуу карабашыбыз керек да, бул нерсени эки тараптуу анан ошол тергөө иштери акыйкат жүрүшү боюнча биздин мамлекет баардык күч аракетин жумшаш керек. Ошо дипломатиялык каналыбыз, биздин Россиядагы элчилигибиз, ошол орус мамлекетинин укук коргоо органдары менен биргеликте кызматташып, ошол жердеги тергөө иштерин түз алып барыш керек го деп эсептейм. Мен өзүмдүн ошо социалдык тармактарында чыгарган билдирүүмдө дагы айттым да, биздин ошол Россияда болобу, жана башка мындай чет өлкөлөрдө болобу, биздин жарандарыбыз жыргагандан өзүнүн мекенинен кеткен жок да. Ал жерден ошол бир акча тыйын таап, үй бүлөмдү багайын, ошо балдарымды багайын деп күнү түнү тынбай 24 саат болбосо дагы ошонун бир 15 саат, 20 саат иштеген адамдарыбыз бар да. Ошол эле бир көрүнүч мына кечээки болгон окуя. Ал жерде мына уже маалыматтарда чыгып атат. Ал бала ошол 20 саатка жакын убактысын ошол айдоочулук кесип менен өткөргөнүнө байланыштуу. Албетте концентрация жоголот. Ал уйкуга адамды тарта баштайт. Мен ойлойм, бул бала өзүнүн мындай бир атайы барып ошол жакта турган жарандарды сүзөйүн деген деле ой болгон эмес болуш керек. Ошон үчүн биз адилеттүүлүгүн биздин орус мамлекетибизден да мындай суранышыбыз керек. Бул болуп аткан нерсе окуя өтө өкүнүчтүү нерсе да. Бул окуяда эми болгондугу өкүнүчтүү нерсе. Ошол окуяда Кыргызстандын жараны катышып калганы бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Анан ушул окуянын алкагында мындай бизде эле эмес, бул Россияда да өтө катуу талкууга алынып атат да. Бул социалдык тармактардан азыр маалымат өтө катуу терс таасирлүү, ушул терс кагарман катары биздин жаранды көрсөтүп атышат да. Ушул терс көрүнүш менен ошол Россияда иштеп аткан башка биздин мигранттарыбызга дагы бул залакасы тийип калбаш керек. Ал жерде реалдуу өзүнүн үй бүлөсүн багам, мекениме салымды кошом, ушул башка мамлекетте жылдап, айлап ошол жакта иштеп жүргөн адамдарыбызга дагы мындай бир өзүнүн залакасы тийгизбеш керек деп эсептейм. Анан эми бул маселеге биз түздөн түз кийлигише албайбыз, бирок ошол биздин дипломатиялык каналдарыбыз аркылуу көзөмөл жүргүзгөнгө, бир укук коргоо органдары аркылуу бир өзүбүздүн салымыбызды кошконго биз баардык күч аракетибизди жумшашыбыз керек. Акыркы 6 жылда, негизи эле акыркы 27 жыл бою мигранттардын саны өсүп атып, бирок баягы төмөндөгөн сан жок да. Биз баягы акчасына эле кызыгып атпайбызбы, мынча көп акча келип жатат депчи. Бирок бул маселелерди чечүүдө мамлекеттин орду кандай болуш керек? Мындай да, эми мамлекет түздөн түз бул мамлекеттин милдети да. Ошол биздин жарандарыбызга, жаш муундарга болобу, жаңы жумуш орунларын ачып берүү боюнча. Тилекке каршы акыркы 5 жыл, 10 жыл, 20 жылда алсаңыздар, биздики жаңы жумуш ордун ачкандын ордуна түзүлгөн жумуш ордуларын кыскартып баратабыз да. Айла жок эл иш менен алек болуш керек, үй бүлөсүн багыш керек, бала бакырасын багыш керек. Ошонун алкагынан жалгыз эле Россия эмес, ошол эле коңшу Казакстанга, азыр Өзбекстанга көп биздин мигранттарыбыз кете баштады. Мына чыгыш, батыш, Европа мамлекеттеринде өтө көп. Анан алардын баарын ошол кайра кайтаруу боюнча бир проект иштеп чыгуу боюнча баарын, конечно, бүгүн эртең алып келе албайбыз биздин мигранттарыбызды. Бирок ошолорду бир плановый кылып, например, бир жылда бир 1000 киши болсо дагы, бул да биздин мамлекетибиз үчүн бир чоң салым болмок да. 1000 мигрантты кайра мамлекетибизге, мекенибизге кайтаруу боюнча, жаңы жумуштардын ордуларын түзүү боюнча бир программа, реалдуу кагаз жүзүндө эмес, ал мындай ишке аша турган долбоорлорду биз иштеп чыгышыбыз керек да. Мен ойлойм, бул түздөн түз биздин өкмөттүн, жогорку кеңештин милдети деп.